башынан баштап эле ушу эмне эле болуп атасың деп ушу мен постоянно эле ушу нерв болуп эле эметип жүрчү эмес белем. Ошонун баардын себеби бар болчу. Мындан башка да 3 кылмышым бар болчу. Эч кимге айткан эмесмин. Тоже ушундайбы? Качан болуп койгон, кайсы жылдары? Эң биринчиси Эркайдын кичинекей кезинде болгон. Кылган нерсемдин дайыны чыкпай эле ушинтип эле жүрдүмгө көрдүңүз го. Ооба. Мунун баары лучше менден угуңуз апа. Кечирип коюңуз. Ушундай болуп калды мен. Ушу урагымда карман албайт ушу. Баары бир жазамды алышым керек, Кудай көрүп турат да. Кое бербейт экен да болчу. Ичимде жүрүп, ушу башымдын ичи болбой калган да. Ошондо биздер ошондой жооп бербейт белең. Жооп берем апа. Эми жооп берем. Сен кандайсың ай? Ошо бирөөнү эметкенде кайра токтойт белең. Эмне болдуң сага? Апа ушундай өзүм мен тышкы кебетем эле калбаса ичимдин баары жок болуп кеткен. Апам айтып бердиби? Нени айткан жок? Айткан жок. Мирза менин кылмыштарым бар болчу, мен жашырып жүргөн. Билесиңби, ушу постоянно эле нерв болуп эле, баш ооруп эле, ушинтип эле өзүмдү өзүм таба албай эле, ушинтип эле кыжабат болуп, билесиң да эмесе. Ооба, Мирза, чын. Мен тазаланып чыгайт, балдарыма залакасы тие электе, ушу мен лучше өзүм менен өзүм жазамды алып тазаланып чыгайын Мирза. Ойлобой өмүр бою кетип калат деп билебачы жан, билебачы. Антип эметпей жүрөгүңдү эзе бербе. Ооба. Күчтүү бол. Бирок мен ушу суу чыксын? жок, мен өзүм оозуман айткым келип атат. Мен 3 күн бар жашырып жүргөн. Баардык экспертизадан өткөн чыккан бүт бар деп турса. Экспертиза дайындалган, бүт бар мен ДНК менен бүт бар тасталган. Мен Мирза. Ошо жашырып жүрүп эле эч кимге мен уже башымдын ичиндечи. Башым ооруйт дейчи. Болбой калганда мынакей мен азыр бүт эметтим да. Эми мен азыр түрмөдөмүн да, бирок мен өзүмдү жеңил сезип атам. Жан. Кечирип койчу. Өзүмдүн колумду өзүм карай албай, бетимди карай албай ушинтип эле жүрдүм да Мирза. Өзүңөр деле байкачу элеңер го. Же тамактын даамын билбей, же жашоонун баркын билбей эле. Жок, бизге кан кое бербейт Мирза, билесиң да. Кан эч качан кое бербейт. Көк машинаны айдап жүргөндө Мирза, билесиңби, бир жолу мен анда ошо Эркайдын кичинекей болчу, канчада эле свитерим бар болчу, билесиңби, новогодний. Билбейм, эсте албай койдум. Деген билбет шимгич эмес белем бул убактарлачы, кара билбет шим кийгенден кийин топурак чаң болуп келип, баткак болуп келген менен эмне болду? Машинам тыгылып калды депчи. Ошону айттым, мен эсте албай койдум. Мирза, мунун баары тең, сен мени карасаң, мен мынакей чынында аракет кылдым, дальше жашай берейин депчи. Пока тазаланып чыкмайынча мен сен марким сенден же балдардан ушулардан чыгарып салбасын депчи. Кудай Мирза жа бирөөнүн өмүрү деген ончо эмес да. Кечирип кой. Эмне кылдым ошо? Эмне кылдым? Сен билесиң, мен ушинтип эле ушундай эле кыжабат болдум. Мирза, сен алтынсың. Ол жумушка иштебе. Анкага кирейин дегем, кече иштебей калдым. Комасың. Баары жакшы болот. Саны балам жокун түшүрбөй. Кайта адвокат жалдай десең, жалдай десең. Жок. Кайсы моментте болду ошо? Ошо 2011 баягы ак машинаны алабыз, билесиңби? Ооба. Анан айдап жүрүп анан кийин деген алмашканбыз, билесиңби? Мерседеске. Мен токтогулду болчу. Мирза, кан кое бербейт экен, мен аракет кылдым.
Мен кантип ушунча жылдан бeri мен өзүмдү өзүм күзгүдөн караган сайын сени колуң кырып просто кабыл алгылачы, мен тазаланып чыгайын деп турам. Чыгарат дейсиң го. Бул иш бүтөт. Ушу ойдон калып калбайт. Мырза просто кабыл алгылачы, мени кечиргиле. Туугандардан апаман кечирим сурайт. Мырза, жүрөгүңдү тынчтандыр, бери карачы. Жүрөгүңдү тынчтандыр, өзүңдү өзүң карма. Үч факты боюнчачы. Сиз эме кылып азыр жүрөгүңөрдү эме кылып жашын кабыл алгыла апа. Мен биринчи ошо теги көк машина менен башталганына мен кетчи. Таксовать этип эмес белем, ошондо болуп кеткен. Жызды вокзал жактан, инфекционный больница жактан клиент кыз түшүп ошо алып барып үйдө жака байтиктин үйдө ары жагында полияга таштап кеткен болчумун апа. Андан кийинкиси болсо муну деген силер үйгө барып мырза эс алып эметкенден кийин акырын айтып берип коюңузчу. Мен подробностун айта алган жокмун. Биринчиси ошо жыгат, экинчиси кайсы? Экинчиси деген баягы Мерседести айдап жүргөндө болгон апа экөө дагы болуп кеткен. Бул азыркы 14-жылкы сеники эмеспи? Кайсы? 14-жылкы жанагы Салянов. Аны сен калыбыз кайдан таап жүрөсүң ал деген тетиги чоңдор менен жүргөн эмес, кайдан түшүп калды? Таксиге деп отурган болчу. Чөнтөгүндө акчасы бар болчу экен апа. Бир пачка. Ошо акчанын айынан ушундай болуп калды. Акчасын алам деппи? Мындай кагазга оролгон акча болчу, мен билген эмесмин чын эле. Кандай эмне экенинчи. Ал акчасын алып кызды таштап кеттиң. Ал акчасын эмне кылдың? Көргөн жок элек. Үйгө эле майда чүйдөр болот. Ошол жыды вокзалдагы анан ошол беппи? Анан бул кыз үчөө? Жок, дагы бирөө бар да. Ал башка, ал жөнүндө телевизорго чыккан эмес. Мен азыр бияқта отурам го. Ошодокилердин баары тең башка чыгып мындай туугандар кечирмесе дагы мен өзүмдүн өмүмдү алып эметишим керек. Мен апа жазамды алып чыгайын, апа сиз сурай берчү эмес белеңиз. Ошондо эле айтсаң. Балам эмне болуп атасың деп сурай берчү эмес белеңиз. А мен колумду жуусам же колум тазаланбайт. Айылды салмактоо менен сүйлөшүп баасын чыгарып сатып биртигин коротпой берсин силерге. Ага бир нерсе ачып алгыла. Магазин же бирдеме. Айылга барбагыла. Айылда